Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгеси жакындан тарта диний алымдар тарабынан көтөрүлө баштады. Өзү негизи алып караганда Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган. Бул үчүн атайын мыйзамдар дагы иштелип чыккан. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Коңгуроо көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Bir ay boyu biz efirge çıkpay geldik. Antkeni şayloo өнөктүгүнө байланыштуу биздин атайын көрсөтүүлөрүбүз ушул шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу болуп чыкпай келди. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, эми шайлоо өнөктүгү дагы бүттү. Биз өзүбүздүн ушул турмуш тиричилигибизге же болбосо коомдогу социалдык жана ошондой эле көрүнүп турган маселелердин баардыгына сиздер менен чогуу күбө болуп келүүдөбүз. Бүгүн мына ошол маселелердин бири катары каралып келген. Кыргызстанда орун алууда бүгүнкү күндө көп аял алуу маселеси жана ошондой эле бул көп аял алуу эмнеге алып барышы мүмкүн. Мына ушул суроонун тегерегинде биз талкуу жүргүзүүнү туура көрдүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биздин көрсөтүүбүзгө назар салыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, Коңгуроо көрсөтүүсүнүн чыгарылышы коомдогу кайсы бир маселелердин алдын алуу жана ошондой эле бул маселени эмнеден улам келип чыккандыгына байланыштуу жана алдын алуу маселелерине көбүрөөк көңүл буруп келебиз. Анда эмесе биздин көрсөтүүбүзгө назар салыңыздар. Бүгүн биз көп аял алуу эмнеге алып барат? Мына ушул теманын алкагында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Biz talkууну баштардан алдын биз атайын ушул ар тараптан алган эксперттерди көрсөтүүбүзгө чакырып алганбыз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле бүгүнкү биздин талкуубуздун жалпы катышуучулары алдын ала сиздердин баарыңыздарга ыраазычылык билдирип өтөйүн жана бүгүнкү биздин талкуубузга баардыгыңыздар активдүү катышып өзүңүздөрдүн омоктуу ойлоруңуздарды, пикирлериңиздерди ортого саласыздар деген үмүттөмүн. Бүгүнкү биздин талкууга атайын чакырылган адистер Аваскан Ормонова, демилгелүү ишкер аялдар коомунун фондук жетекчиси жана ошондой эле гендер саясаты боюнча белгилүү биздин экспертибиз. Андан кийин биздин экспертибиз Ниязалы Ажи Арипов, теология илимдеринин доктору, Акчаш Жолдошова, психологиялык жардам берүү борборунун жетекчиси, психология жаатында адис, Жолдош Бөтөноев, тарых илимдеринин кандидаты, Чыңгыз Сулайманов, Ош мамлекеттик университетинин юридикалык клиникасынын укук коргоочусу. Жана ошондой эле Медер Абдыманапов, бул жаш активист. Биздин аудиториябызда биз атайын ушул бүгүн коомчулуктагы кайсы бир маселелерге кайдыгер болбогон жаштардын өкүлдөрүн дагы чакырганбыз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Мен ушул бүгүнкү көрсөтүүнү негизги эле көйүп же эмне үчүн мындай маселе жаралып атат? Мына ушул талкуунун алдында сөздү Аваскан айым сизден баштайын деп турам. Бүгүнкү күндө айтсаңыз, чындыгында биздин өлкөдө Кыргызстанда көп аял алуу маселеси кандай тенденцияда турат? Бул мындай кадимки көрүнүшкө айланып жатпайбы сиздин оюңузча? Негизинен бул көп аял маселеси Кыргызстанда көтөрүлбөш керек. Бул маселени көтөрүп чыгуу өзү туура эмес. Себеби Кыргызстандын эң негизги мыйзамыбызда конституцияда жазылган, аял менен эркектин конституциялык укуктары бирдей деп. Андан сырткары Кыргызстан бир нече эл аралык уюмдардын өкүлү катары Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган аябай чоң эл аралык документтерди ратификацияланган. Алардын бирин сөзсүз түрдө атап өтүшүбүз керек. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп келе жатат. Ал боюнча Кыргызстан мамлекети Бириккен Улуттар уюмунун атайын сессияларына барып отчет берип келет канча жылдардан бери. Ал жерде жазылган аялдарга болгон зордук зомбулуктун бардык формаларын түп тамырынан жоюу деген атайын чоң эл аралык конвенция бар. Мына ошол конвенциянын алкагында Кыргызстанда эки мыйзам кабыл алынган. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам, андан кийинки мыйзам эркек менен аялдын бирдей мүмкүнчүлүктөр менен бирдей укуктарын мамлекеттик кепилдик берүү боюнча мыйзам кабыл алынган да. Ошол себептен мен эч убакта бул эки аялдуулук, көп аялдуулук деген маселе аялдын түздөн түз укугун кемсинтет. Ошол эле мезгилде биздин конституциялык укугубуз тебеленет. Эмне үчүн ушул коомдо жашап аткан бир аял менен бир эркек болсо, бир эркек жынысын үстөмдүк кылууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Негизинен биз жашап аткан бүгүнкү күндөгү акыбалда ошондой ойлор пайда болуп келатат. Бирок ал ойлорду талкуулоонун өзү кажети жок деп атпаймынбы? Себеби бүгүнкү күндө өсүп келе жаткан жаштар, жаш балдар, кыздар бардыгы эле эки аялдуулук, көп аялдуулукка түп тамырынан бери каршы. Себеби алар түшүнөт, бул мындай өнүгүп бараткан мамлекетте эч убакта мындай маселе каралбаш керек дегендей. Анан эми мен ошол гендер чөйрөсүндө иштеген мындай специалист катары мен ага негизинен каршымын. Бирок ошентсе дагы билебиз, биздин тарыхыбызда бар. Бизде Кыргыз
Республикасынын экинчи президенти болуп турган Курманбек Салиевич Бакиев мезгилинде биздин экс-министр юстиция министрлигинин министри Марат Кайыпов ушул маселени көтөрүп чыккан ошол мезгилде. Көтөрүп чыккан мезгилде да мен ошондо дебатка катышкам. Ошондо дагы азыр деле карасак ал тарыхта сакталып калды да. Бул маселе эмне үчүн ошондо бир көтөрүлдү, кайра өзүнүн аябай жакшы эмес терс көрүнүштөрүн берген. Бүгүнкү күндөгү официалдуу улуттук комитеттин статистика комитетине эгер мындай берген статистикасына мындай кайрылап турган болсок, ал жерде карасаңыздар өзүңүздөр байкайсыздар. 29 куракка чейин кыз бала Кыргызстанда дефицит жетишпейт. Экинчи аялды кайсы курактагы аялды алат эркектер? Мен түп тамырдан каршымын. Сиз рахмат пикириңизге. Көп аял алуу маселесине каршымын деп атасыз, бирок талкуулоонун кереги жок деген менен бүгүн коомчулукта талкуулоого негиз түзүлүп атат да. Мисалы алып карасак, акыркы мезгилдерде Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгеси диний алымдар тарабынан көтөрүлө баштады деген тенденция Кыргызстанда белгиленип келүүдө да. Мисалы диний чөйрөдө көп аял алууга ачык эле чакырыктар дагы айтылып баштаган. Мисалы социалдык тармактарда да көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек, диний алымдардын бири, таасирдүү диний алымдардын бири Ажы Жалиловдун баягы аттуу баштуу бардык саясатчыларды 2-3 токол алууга үгүттөгөн видео тасмалары илинген да социалдык тармактардачы. Бул аябай кызуу талкууну жаратты. Ошол эле убакта мындай чакырыктарды диний ишмер кыргыз кыздарынын башка улуттарга кетип жатышы менен негиздеп келген да. Эми мен бул жерде теология илимдеринин доктору Ниязалы Ажы Арипов сизге мырза суроо узатайын деп турам. Өзү ислам дининде көп аял алууга кандай жол берилген жана кандай шарттар коюлган? Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен болсун. Алла Таала Куранды Мухаммед алейхиссаламга 23 жыл бою жеткирип, пайгамбар да өзүнүн улуу вазифасын бүтүрүп, ислам дини акыркы дин катары бизге келип жетти. Курандын Ниса сүрөсү 3-4 аяттарында 1, 2, 3, 4-кө чейин мүмкүнчүлүгүңөр, адилеттүүлүгүңөр, өзүңөргө болгон ошол калыстыкка ишенимиңер негиз тутулган тартипте уруксат берилет да. Көп аялдуулукка. Бул жерде ислам өзүнөн мурдагы көп аялдуулукту чектеди. Себеби исламга чейин 10, 20, 30, 40 дегеле байлыгына, дөөлөтүнө карап аял ала берип, аялдын кадыры ушунчалык түшүп кеткен мезгил болгон. Араб коомчулугунда, ошол эле Европа коомчулугунда дагы арабтарда эле мындай тенденция жүрүп отуруп, ислам мына ушул аялдын укугун, ордун көтөрүп, бирден бул маселени тыйып койбоду. 4-кө чейин чектеп уруксат деди. Эми буйрук эмне? Пайгамбарыбыздын буйругу эң биринчи ошо нике куруп үйлөнүү. Никеленип үй бүлө күтүү дагы динде ибадат, Кудайдын буйругун аткаруу болуп эсептелет. Себеби бала бакыралуу болуу, адал жол менен, ошол ак жол менен ошол никеленүү, мамиле болуу дегендей, бир аял менен жашап бактылуу болуу исламдын дагы мындай идеалдуу эле көргөн жолу эле эсептелет. Түрдүү түспөл шарттар келип чыкканда ислам уруксат берип атат да. Демек биз бүгүнкү күнү уруксат менен буйруктун айырмасын аябай айырмалап турушубуз керек. Эч качан ислам дини мажбур түрдө 2 аял аласың, 3 аял аласың, 4-кө чейин чыгарышым керек деп милдеттендирип койбойт. Бирок милдеттүү түрдө бир адам улуу болбосо, аял болсун, эркек болсун, үй бүлө турмуш күтүш керек. Адал жолдор менен мамиле кылып, бала бакыралуу болуп, ушул Кудай алдында дагы жашап өтүш керек да. Мен ойлойм бүгүнкү күнү ушул айырманы байкабай атабыз да. Кээ бирибиз кээде бир буйрук дегендей кабыл алып атабыз. Уруксат деген бул билесиздер, пайгамбарыбыздын жакшы осуят сөзү бар да. Ар бир көйгөйдүн чыга турган жолу бар да. Ошол көйгөйлөр келип чыкканда уруксат маселеси ишке кирет да. Мен ушуну айтат элем, көп аялдуу туурасында. Рахмат, бизде ошондой эле тарыхчы адистер дагы отурат. Жолдош мырза, сизге суроону узатсам, бүгүнкү күндө ушул адис катары айтсаңыз, ушул Кыргызстанда көп аял алуу бүгүн кадимки көрүнүшкө айланып атат деп сөз кылып келип атабыз да. Өзү тарыхта бул кандай айтылган биздечи?
Эми биз биринчиден Кыргызстандын тарыхы, кыргыз элинин тарыхы боюнча айтышыбыз керек да, конкреттүү. Биздин ата бабаларыбыз кандай болгон мурда? Көп аял алганбы? Алган эмеспи? Азыр кандай болуп атат? Көп аял алуу болгон. Көп аял алып келген мурдатан тарыхыбызда бар. Кече эле 18-19 кылымдагы кыргыздардын коомдук социалдык турмушунда кандай болгон? Көп аял алуу болгон. Анын бардык окуучулардан бери билет, мисалы, мектеп окуу программаларында окуп, ошол эле мисалы Жантайханды билебиз бардыгыбыз, Акмөр кантип ага турмушка чыкканын, социалдык теңсиздик. Бул басымдуу көпчүлүктү түзгөн эмес. Байлар, бийлер, казылар, ошо дин өкүлдөрү. Бир сөзү менен айтканда, социалдык мүмкүнчүлүгү бар маселеси чечилгендер гана алган. Азыркы күнгө салыштырганда дагы деле ошол эле нерсе бар. Кимдер алып атат? Министрлер, ошол эле ири дин өкүлдөрү, Чубак ажы деп айтып атпайбызбы? Ошол эле депутат Турсунбай Бакир уулу мисалы. Ошол эле министрлер, биз билгендери, билбегендери канча мисалы. Бизге окшогон ортоңку катмардагы интеллигенция өкүлдөрү, бизден төмөнкү катмардагы официалдуу бөлүнбөсө дагы кедей кембагалдар мисалы. Алар 2 аял, 3 аял эмес, аял албай жашап өткөндөр канча мисалы. Ошон үчүн 5 манжа бирдей эмес. Мурда болуп келген. Эми мыйзам жолуна караганда туура кандай болуш керек дегенде, биз азыр коомчулукта бул идея дин өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп, аны жалпы коомчулук талкуулап аткандын өзү дагы менин жеке пикиримде бир аз коомчулукту жиркенткен көрүнүш катары мен эсептейм. Экинчиден, көп аял алуу боюнча эртең мыйзам кабыл алынып калган күн болгондо деле бардыгы эле 2 аял алып алат деп паника кылбашыбыз керек. Ошондо деле бир аялын зорго багып аткандар. Азыр Кыргызстанда 1,5 миллион семья мисалы кредит менен жашайт. Алды 2ден кредит төлөйт. Кыргызстанда круглый жыл өлүм жетим, той топур болуп атат. Чорный касса дегени бар. Ошодон бир аялын зорго багып аткандар эртең 2 аял ала албайт. Муну биз жанагындай паника кылбашыбыз керек. Ошол эле мезгилде ошол дин алымдары өкүлдөргө да суроо бериш керек. Хорошо. 2 аял, көп аялдуулукка уруксат берелик. Мүмкүнчүлүгү барлар алсын. Мүмкүнчүлүгү бар аялдар деле 2ден күйөөгө чыга берсин десе кандай болот деген. Рахмат пикириңизге. Биз жарандык коомдун өкүлдөрүнө чакырганбызда Медер мырза үй бүлө күтөйүн деп турган бир жигиттердин бири, кыргыздын жигиттеринин бири. Медер мырза, сизге суроону узатсам, ушул бүгүн биз талкууга коюп жаткан маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен өзүм жеке пикиримден баштасам, биринчи албетте мен өзүм 2 же 3 аялды болгум келбейт. Мен ошол кыргызда жакшы сөз бар, алганың менен тең арып тең кары деген. Ошол принципке таянып жашагым келет. Себеп биздин агабыз айтып өткөндөй, дин өкүлү, бул көп аялдуулук бул парз эмес. Бул эгерде адамдын шарты болсо, ыктыяры болсо, эгерде өзүнүн өмүрлүк жубайы ыраазы болсо, андан кийин ошентип баш кошуп, ошол баягы балким кыйналган бир үй бүлөдөн кызды алып, анда бактылуу кылуу деген бир динибиздеги бир ошолда болсо, баягы мусулмандарга, мусулман үммөттөргө бир кайрымдуулук, бир алдын алуулук болгон эсептелинет да. Жеке мен бул принциптен алысмын. Бир аялың менен бактылуу болуп, ошол өмүр сүргөн бул албетте бушуган, жараткан ушуну гана насип этсем, бардыгын ушундан баягы жазбайлы. Ал эми көп аялдуулук боюнча сөз болуп аткандан кийин жана тарыхчы агабыз дагы айтты, сиз дагы айтып өткөндөй, Чубак ажынын айткан сөзү боюнча жанагы Өмүрбек Бабановго окшогон улуу баягындай бай Кыргызстандын эң бир алдыңкы миллиардер үйлөнсө жакшы болот эле деген сөзүнүн дагы маани маңызын эгер терең карап көрө турган болсок, жолдош мырза айтпады, ошол эле министрлер, ошол эле чоңдор 2 аял алып атат. Бирок тилекке каршы алар кандай аял алып атат деген суроода динден алыс, никесиз аялдарды алып, үй бүлөлөр канчалаган үй бүлөлөр бузулуп атат. Мен ойлойт элем, эгерде ошондой 2 аял алгысы келсе, ыктыяры болсо, бул диндин, шарияттын жолу менен толук никелүү, арамдан алыс болуп алса, анда өз эрки менен ала берсин. Ал эми эгерде ал нерседен алыс болсо, демек бул бир аял менен өзүнүн никелүү аялы менен бактылуу болгон бул эң жакшы нерсе да.
Ал эми жаштарга маселе келгенде сөзсүз түрдө бүгүн Жолдош мырза туура айтты. Бүгүн жаштар үйлөнүүгө дагы баягы аябай акыбалы жетпей турган, ал эми ал жаштар өзү биле албайт. Себеп социалдык биздин динибиз айтат, эгерде үйлөнгөнү шартыңар болсо, үйүң кенен болсун дейт. Аялыңды бага турган болсун дейт. Баягы аялыңдын дагы мурда ата энеси кантип өпөлөп чоңойтса, дал ошондой кылып сен дагы чоңойтуп алып кетип, жанагы мойнуңа бир парз жүк илинет дейт да. Ошол сыяктуу мүмкүнчүлүгү барлар өзү эле азыр бир эле аял алып атат да. Ал эми коомчулук бүгүн бардыгы 2 же 3 аял алып ашыккан жаштар жок. Ал эми жанагындай миллиардерлер, чириген байлар болсо, жанагы өзүнүн напсин тыя албай 2-3 аял менен жашап, никесиз жашагандардан көрө мен ойлойм, никелүү кылып алып, адал жол менен жашай берсе бул жакшы эле көрүнүш болот деп ойлойм. Биз аудиторияда отурган, талкууга активдүү катышып жаткан жаштарга дагы суроо узатып көрсөк, силер ушул маселеге өзүңөрдүн кандай пикириңерди билдирет элеңер? Азыр биз чоңдорубуз 2ден аялдан 6 3ден аял алат деген нерсени мисал кылбай эле койсок болот. Ансыз никесиз аял алгандан деле башка кандай жорук жосундарды жасап атат. Биз өзүбүз эл, кыргыз элинин менталитетин, маданиятын карашыбыз керек да. Азыр биздин Кыргызстанда 2ден аял алганга эч ким же болсо кыздар ашып кетип аткан деле жери жок. Эгерде үй бүлөсү бар мырза бир кыз менен сүйлөшүп калган болсо, эгерде ал кыздын макулдугу болгон болсо, шарды болгон болсо, бага алса, анда жашаса болот деп ойлойм. Кыздарда барбы? Кыздарда кандай ой пикир бар? Мына үй бүлө кура элек жаш кыздар, келечектеги энелер. Бул жерде диний түшүнүгү бар. Мисалы үчүн мусулманчылыкты жакшы билген, мына кандай десек, бул жакта отурушат, акелерибиз ушулар айтышат. Бул ошол сайттарда берилип жаткан ойлорго дагы мен таптакыр каршымын. Себеби дегенде, мисалы үчүн алар ойлошот, 2 аял алсак, биринчиси ошол баягы кыйналып жашагандарды алсак, биз жакшы аларга кандай десем, жакшылык кылдык деп ойлошот да. Ырас ошончолук жакшылык кылгыңар келип атабы? Бул жерде мечиттердин алдында отурушат. Кыйналып жашагандар баягы кайыр сурап отурушат. Ошолорго жакшылык кылгыла. Аялдар дейсиңер, аялдар үйүндө отурат. Аларды алыштын кереги жок деп ойлойм. Рахмат. Мен бул айткан нерсеге таптакыр каршымын. Эгер мисалы үчүн бир ошол эркектин 2 аялы болсо, анын балдары бири-бирине каршы болуп калат да. Мисалы үчүн бир тууган болгондо бул бири-бирине жакын болуп атпайбы, бир тууган болуп атпайбы? Анан берки аялдын балдарына алар мындай көз күйдүү, бири-бирине мындай наоборот каршы болуп калат да, бири-биринечи. Бул таптакыр туура эмес нерсе деп ойлойм. Азыр жаштар деле буга каршы чыкса керек. Рахмат пикириңиздерге. Жогоруда мына жакшы белгиленип кетти. Бүгүнкү күндө ошол көп аял алуунун запкысын бир гана аялдар эмес, бул экинчиси болобу же кийинки аялдар болобу, ал үй бүлө, жалпы эле үй бүлөнүн жалпы жамааты балдарына дагы психологиялык таасир этет экен. Биз Акча Чайым сизге кайрылсак, бүгүнкү күндө ушул маселенин артынан кандай психологиялык жабыр тартуулар болот аялдарга жана жалпы эле ушул үй бүлөгө? Албетте, мага чейин айтылган коллегаларымдын, кесиптештеримдин, студенттердин сөзү азыркы учурда эң орчундуу айтып кетишти. Бирок биз арткы жагыбызга карап, алдыгы жакка карап өнүгүшүбүз керек. Албетте тарыхты танбайбыз. Тарыхты биз окуйбуз, үйрөнөбүз. Бирок ошондой болгон экен, биздин ата-бабабыз ошондой жашады экен деген биздеги баягы түшүнүктөр, өзүбүздүн ким экенибиздин, каяктан келдик, каяктан чыктык, кайда карай өнүгүп атат, ушулардын баарына бизге негиз салчу биздин тарых. Бирок биз азыркы учурда жаңыланган коом, өзгөрүлгөн замандын алдында турабыз. Биздин адамдын, тегиле адамдын психикасы бул тынымсыз өнүгүүнүн жолунда. Кечеге шарт менен бүгүнкү шарт, кечеге өнүгүү менен бүгүнкү келе жаткан өнүгүү бул түп тамырынан башка. Ошондуктан биздин жаштар, биздин тегиле адамдардын баарысы азыр өнүгүүнүн жолунда. Өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекет, биздин коом бул светтик коом деп айтылат. Бизди төрөлгөндө эле биз өзүбүздүн укуктары менен кошо төрөлөбүз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр менен кошо жашап кетебиз. Мен ойлойм, эч бир адам, эч бир инсан ушул жарык дүйнөгө келип бир кайгырып өтөйүн же ушул жерден кыйналып, эзилип өтөйүн деген эч кимдин оюнда болбойт. Ал деген төрөлгөндө өзүнүн укугу мүмкүнчүлүгү менен жакшы жашап, ушул жакшы жарык дүйнөдө өзүнүн артынан из калтырайын деген жакшынакай ийгиликтер менен жашайт. Эгерде биздин ушул жогоруда айтылган сөздөргө кепилдик катары биздеги мисалдарды айтып көрсөк, ошол экинчи болуп турмушка чыккан кыз же үчүнчү болуп турмушка чыккан кыз жашап, ал төрөдү дейлик, ал өмүр бою баласынын алдында күнөөлүү болуп жашайт. Себеби мен буну жөн айткан жокмун, биз фактылар менен бизге келген кеңештерге келген аялдардын турмушунан, аларды
балдар айтсаңыз, алар келбейт бул жерге. Алар деген өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келбейт. Бирок бизге жекече кеңештерге келишет. Алар эмне деп айтат? Мен өзүмдү ушул өзүмдүн ордумду таба албай жатам. Азыркыга чейин мен киммин? Мен 30га чыгып атам, 40га чыгып атам. Мен али өзүмдүн статусумду билбейм, мен киммин дейт. Мен же үйдөн жокмун, же эрден жокмун, же туугандан жокмун дейт. Себеби ал ошол өзүнүн тууганын танып, өзүнүн тааныштарын танып, өзүнүн каалаган экинчи, үчүнчү болуп турмушка чыккандагы ошол бойдон өзүнүн ким экенин алиге чейин тааный элек адам. Мен ойлойм, биздин инсандык касиети болуп турган бул эс. Память деп коебуз, орусча эс. Ал эми ошол адамдын өзү эси өзүндө болуп атат. Ал адам өзүн билип атат, бирок ал эсин жоготкон жок. Ал эстик ооруга жолуккан жок. Ал бирок өзүнүн ким экенин, кандай личность экенине так аныктыма бере албай жатат. Бул эң жаман нерсе, өзүнүн ким экенин биле албаган. Ушул турмуштан ордун таба албаган адам бул эң жаман нерсе деп ойлойм. Ошол эле учурда балдарына жооп берди. Мен балдарыма эмне деп жооп берем эртең? Бул жерде студенттер айтып кетти. Бири-бирине болгон каршылык, бири-бирине көрө албастык, бири-бирине болгон таануучулук, мен аны тааныбайм, ал ким дегендей. Мына ушундай нерселер адамга акырын ар кандай оорулардын алып келишине өөлүгө болот. Эң биринчи бундагы маанайдын түшүшү, андан стресске өтүшү, андан депрессияга өтүшү, андан соң ал ооруларды өзүнө алып келиши, оорулардын андан өрчүшүнө жол берип, психоз, невроз, шизофрения, бүт ушул оорулардын бардыгы азыркы учурда баягы өзүндөгү ички внутренний личный конфликт деп коебуз. Өзүндөгү ич аралык конфликт чыр-чатакты адам өзүн өзү жаратып атат. Эмне себептен? Баягы жогоруда мен айткан суроолорго жооп бере албагандыктан. Ошондуктан айтат элем, эч бир инсан, эч бир кыз, эч бир аял бул дүйнөдө кайгы менен жашаш керек. Ал деген ээн эркен, эс алуу менен, жыргал турмуш менен бала бакырасын чоңойтуп, өзүнүн турмушуна мөөр баса турган жашоосун өткөрүш керек деп. Рахмат пикириңизге. Биз талкууну бүгүнкү күндө ушул көп аялуу алуу өзү Кыргызстанда кылмыш катары эсептелет да. Мен ушул Чыңгыз мырза сизге кайрылсам, бүгүнкү күндө кандай фактылар катталган дегеле ушу биздин өзү кандай айтылат мыйзамдын чегинде? Негизинен бүт иш-аракеттердин жоопкерчилигин билиш керек да. Диний акыл алымдар айтат, тарыхта көрүп атат, социалдык жактан эжекелерибиз айтат. Ар бир кылган кыймыл аракетиңе жоопкерчилиги бар. Биздин баш мыйзамда жазылган үй бүлө, ата-энелик жана балдардын укугу Конституцияда мамлекет кепилдик алат. Бир нерсеге кепилдик алса, ошо жоопкерчилик мамлекетте болуп атат. Ал эми аны алды, аны жашады, антагы кийинчөз бул жерде биздин кылмыш жаза кодексинде 153 статьясы бар. Ал жерде 2 же андан ашык көп аял алуу. 2 жылдан эркинен ажыратылат. Ушуну 2 жыл эмес, эгерде мүмкүн болсо, мына кийинки азем социал партиялар болсо, депутаттарга бир сунуш жөнөтүш керек да, бир 10 жыл, 15 жыл депчи. Эмнеге себептен? Бизде жакшы макалдар бар. Келтеги күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет дейт. Биздин ушу мыйзамдарды иштетишибиз керек. Тарыхты да алыш керек, ал жакты да алыш керек, көз караштарын чогултуп туруп, мыйзамга такашыбыз керек. Болуптур, 2 катын алды дейлик, бирөөнүн багын ачты дейлик. Ажырашып кетсе, никеге барып, никеден кийин биздин мамлекеттик каттоо органдар бар да. Жарандардын абалдык акысын каттоо органдары бар. Ошол эле мына алым айткандай жашап жүрүп ажырашып кетти. Турмуштар кандай болот? Ага эч ким кепилдик бере албайт. Жакпай калды, ажырашты, үйүнөн талагын берип коолап чыкты. Анын келечеги эмне болот? Ал кимден барып акча алат? Эгерде мамлекеттин негизинде мамлекеттик органдарга каттоодон өткөндөн кийин бизде үй бүлөлүк кодексте бар 94-статьяда бир балага тапкан кирешенин 3/1 бөлүгү, же 2 балага андан көп бөлүгү ошондо бөлүнүш керек. Эми айтып болбойт да, бул жоопкерчилигин сезиш керек. Бардыгычы жок, алыш керек, албаш керек деп эле токтотуш керек, мыйзам чегинде иш жүргүзүш керек. Ал эми алыш керек, динде мындай берилген, тарыхта мындай көрүлгөн, туру энелер, эне деген ыйык нерсе. Ондо 4 катын ал, 5 катын ал деп уруксат берсе, эмнеге айтылат? 5 энен тапанын алында дейт. Айткан сөздөрү бири-бирине айкалышып туруу келбейт. Маанисин ойлош керек. Исламда укук берип атат дейт, 4 катын ал деп атат дейт. Ошол эле учурда исламда айтат 5 энен табанын алдында дейт. Адам укугу жана эркиндиги деген бар бизде. Биздин баш мыйзамда Кыргыз мамлекети светтик, унитардык, демократиялык мамлекет деп жазылган. Биз ошо баш мыйзамга баш ийип жашашыбыз керек.
мен улап кетейин коллегамды. Бизде өзүңүздөр билесиздер, жалпы адам укугун коргоо декларациясы бар. Биз азыр эле Авскан Инжика буга чейин айтып кетти. Ошол эле биздин баш мыйзам, ошол эле биздин жарандык укуктарыбыз, бардык укуктарыбызда адамдын жынысына, анын улутуна карабастан ал бардык укуктарга бирдей мүмкүнчүлүктөр бар деп айткан. Ошондуктан мен айтам, мына өсүп келаткан жаштар, биздин отурган бул жерде жаштар, угуп аткан жаштардын бардыгы эртеңки үй бүлө кура турган инсандар. Алардын бардыгы азыр укуктук маалыматтарга ээ. Буюрса биздин жаштар мындай жолго барбайт деп ойлойм. Мен бул менен чектеп аткан жерим жок. Бирок алардын укуктук аң сезими, укуктук түшүнүктөрү, укуктук билимдери аларды туура жолго көрсөтөт го деп ойдомун. Негизинен көп аялдуулук, эки аялдуулуктун кесепети аябай начар. Биринчиден, бул деген ошол эркек канча аялды алып жашай турган болсо, ошончо аялдын жана өзүнүн өздүк гигиенасын бузат. Бул баарыбыз билебиз да, медицина жагынан. Экинчиден, биринчи, экинчи, үчүнчү ошол аялдардан төрөлгөн балдар, бул жакта кыз аябай жакшы айтып кетти. Эч убакта дос болуп чоңойбойт, кас болуп чоңоет. Эмне үчүн биз Кыргызстан деген мамлекетте жаңыдан төрөлгөн баланын ичине ошону өч ала турганды сактаттырып чоңойтурушубуз керек. Бизге Кыргызстан деген мамлекеттин бүтүндүгү керек. Кыргызстан деген мамлекетти азырлайт атабыз, бул динден ажыратылган мамлекет. Динден ажыратылган мамлекетте ким диндин жолуна түшүп алып, аялдардын укугун тебелей турган болсо, кылмыш жаза кодекси боюнча жообун алсын. Ошол жана күчөтүлсүн, ошол нерсе. Ал Кыргызстандын жараны катары ошол жерге жоопко тартылыш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү көрсөтүүдөн биз суранат элек, ошол коңгуроо көрсөтүүсүнөн. Биздин бийликте олтурган адамдар, ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө коюп аткан укук коргоо органдары өтө катуу ушул жерден иш-чара жасап бериш керек да. Анан бул маселени биз баарыбыз көрүп атабыз. Биз өнүккөн мамлекетке качан жеттик Кыргызстан дегенге? Ар бир жарандын укугу алдыга коюлганда. Мына кече биздин конституциянын акыркы өзгөртүлгөндө деле биринчи бөлүгүндө адам укугу гана жазылган. Адам укугун айта баштасаң эле, сен оппозиция турбайсыңбы деп чыгышат. Аял укугун айта баштасаң эле, сен обон турбайсыңбы депчи. Андай эмес. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн укугун толук кандуу билип, мен аялмын, бирок мен бир эле күйөөгө ээ болом. Мен ошону менен үй бүлөм багып чоңойтом. Ошондо мен мамлекетке чоң жардамым тиет деген жана кесепеттердин баарын жоюу үчүн мамлекет бүгүн ошол деңгээлге жеттик. Себеби эч убакта жаңыдан өсүп келаткан акыл эстүү, прогрессивдүү цивилизацияны каалаган жаштар буга барбайт. Бул негизинен курагы бир топко жетип калган адамдар кызыгып аткан болуш керек да. Көп аялдуулукту эмне үчүн эркектер гана көтөрүп чыгат? Демек ал жерде башка кызыкчылык бар болуш керек. Аялдар эч убакта муну көтөрбөйт. Мынаны кошуп айтышка туура келип атат да. Мен азыр эжелер сүйлөп, кадистер сүйлөп, студенттер сүйлөп атат. Кыргызстандагы маселе ошол көп исламдагы уруксат берген маселенин кесепетинен сөз болуп атат да. Туура муну түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Себеби ошол эки аял алган, үч аял алган жарандар канчалык өрнөктүү туура көрүнүш жасап атат. Бизде тилекке каршы көп аял алат дегенде эркектин гана кызыкчылыгы деген бир тарап алдын ала кабыл алынып калып атат да. Андан кийин бул жерде Алла Таала башка нерсени айтып атат. Такыр бизге башка нерсени айтат. Аллах Таала аялдын, эркектин укугун чындап теңдеп Кур'ан айтып атат бул жерде. Исламдын негизги принципалдык максаты көп аял алууну аябай татаалдаштырганында да. Эки аял алган адам чындап ислам көрсөткөн жол менен жашайм десе ушунчалык оор. Адилеттүүлүк жасаш ушунчалык оор. Ниса сүрөсүнүн 3-4 аятында 1-2-4 чейин бул уруксат маселеси. Эми ошол эле Ниса сүрөсүнүн 129 аятында канча аракет кылсаңар кылгыла дейт. Вала харастун дейт арабча. Аракет кылсаңар да адилеттүү боло албайсыңар дейт да. Ошондо Кур'ан чечмелөөчүлөр эки аяттын арасында карама каршылык келип чыкты дейт. Биринчи жогорудагы аятта уруксат бергенде адилеттүү болсоңор алгыла деген уруксаттан сөз кылып атат. Кийинки аяттарда такыр адилет боло албайсыңар деп атат. Баш маң болду.
Адилет бола албасаң да албаш керек экен деп атат. Бирок эки максаттагы адилеттүүлүктөн сөз болгондон кийин маселе чечилип атат да. Биринчи уруксат маселесинде физикалык адилеттүүлүк. Бул да жеңил желпи иш эмес. Ушунчалык татаал. 3 аялы бар дейли бир адамды. Бүт жагынан тең жашаш керек. Бүт жагынан. Мүнөтү, сааты, күнү, кийими, базары, саякаты, окуусу ушунчалык тең. Эгерде бир эмес 3 үй бүлөнү, 2 үй бүлөнү тең кармап, жогоруда камтама болгондой балдарын наразы кылбай, аялдарынан наразы кылбай, ушу камкордукка алып жашаштын өзү татаал да. Демек, ислам барып эң эле бир аял менен жакшына жашагыла деген үндөө бар өзү, үндөө бар. Бирок исламды туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде ар кандай көйгөй проблемалардан ислам туңгуй калып барбайт да. Куран чыгып кетүүнүн жолун көрсөтүп атат. Өмүрү бою 30 жыл жашаган аялы төрөбөсү ажырашып кетпесин деп атат да. Төрөгөн аял менен жашап, бала тукум калтырып, уруксат менен макулдашкан жол тандалсын деп атат. Өмүрү орукчаны эркек үчүн деле айтабыз. Эми жогордогу 129 аят адилеттүү боло албайсыңар дегенде көңүлүңөр эч качан тең бир жакшы көрө албайсыңар дегенден сөз болот да. Бирок ошондо деле мен жашаганды жакшы көрөм, ошон деп даңаза кылып, үйүндө көбүрөөк калып, аны менен көбүрөөк жашаганды күнөө катары эсептейт ислам. Аны өмүрү бою көкүрөгүңдө сактап, кимди жакшы көрүшүң белгисиз, аялыңа тең болуп өтүп кетишиң керек да. Эми Бенталдын экинчи жагында карайлы. Туура. Муну бир аз туура түшүнгөнгө аракет жасап көрүп, бүгүнкү күнү биз дин алымдары, ислам тарабын тутунган окумуштуулар дейлиби, көп аял алуулукта үндөп, же чакырыкташтап, жайып баардыгын өткөрүп эл деген көз караштан алыспыз. Бирок мунун Куранда айтылган маселенин маңызын түшүндүрүү биздин ишибиз да. Эми макул, бирок бүгүнкү күнү коомдун деградациясы бир эле көп аял алып карабагандыгында эмес. Бүгүнкү күнү коом деградациясы бүгүнкү күнү ошол эле тескери сойкулукта жатат. Ошол эле гей болуп, эркектер бири-бирине адеп ахлактын сыртына чыгып кеткенде жатат. Ошол эле кыз келиндин кароосуз кор болуп аткандыгында жатат. Ислам эркекти ушу үй бүлөнүн кара деген вазифа парз эркекке милдеттендирсе, бүгүнкү күнү энелерибиз, кыздарыбыз айлап, жылдап, саякаттап, Казакстан, Россия деп оор жүк көтөрүп, ден соолугуна доо кетирип, майып болгон кызматчыларда иштеп атканда жатат. Ошондон бул муну бир эле исламдын бу коомдорго тартуусу катары эмес, муну маңызын туура түшүнүү менен мамиле кылсак, бул эч качан жалпыңар ушундай болуп кеткиле деген бир буйрук эмес экендигин туура аңдашыбыз керек да. Биздин мисалы үчүн кыздар кандайдыр бир эмоционалдык абалга дуушар болуп, аял болуп калышы мүмкүн. Багы өзүндөгү сезимдерди башкара албай, жана башка деп, же ишеним өтө баягы ишенип кетип дегендей. Бирок алардын кийинки экинчи кесепети жогоруда айткандай дагы баса белгилеп кетиш керек. Эч кандай укукка ээ эмес алар. Эгерде ал экинчи аял болуп нике аркылуу аял болду. Бирок мыйзам алдында эч кандай нике күбөлүгүнө ээ эмес. Эгерде кайра өзүн баягы аң сөзүндө ал өзүнө кайра келип, мен ошондо шашылып кетипмин, ошондо билбей калдым өзүмдү, ошондо балданып калдым тиги бу деп кайра ажыраша турган болсо, нике аркылуу, никесинин талагын алып. Бирок ал мыйзам алдында эч кандай жерге дагы, үйгө дагы, мүлккө дагы ээ эмес. Ушундай кесепетти биздин аялдар, биздин кыздар эң жакшы билет. Билген соң билет, бирок баягындай эмоционалдык, психологиялык абалдарга алдырып койгонунан улам болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Биздин мына кылмыш жаза кодексинде 20-бөлүмүнүн 153 статьясында айтат. Эгерде 2ден ашык аял ала турган болсо, ал кылмыш ишине тартылат ошол эркек. Эгерде ал ошол кыздын эркине каршы ала турган болсо. Бирок 2 жыл бул аздык болот. Ал 2 жыл деген өмүр бою ошол кыздын жүрөгүнө дак салып, психикалык жактан жабыр тарткызып, психикалык травма деп коебуз. Ага кандайдыр бир кесепеттерди үйүп келгенден көрө 2 жыл отуруп чыккан ал үчүн оңой болуп атат. А тиги травма өмүр бою ал кызда калып атат. Ошол сиздин сөзүңүздү фактылар дагы далилдеп атат экен да. Бизде акыркы 4 жылда Кыргызстан боюнча 5 гана факты катталыптыр да. Ушул көп аял алууга кылмышка тартуу иши боюнчачы. Буну ушул биздин вице-премьер-министр Абдрахман Маталиев дагы атайын өткөн отурумда дагы айтып кеткен бар экен. Демек бул фактылар дагы сүйлөп атат да бүгүнкү күндө.
үчүн? Бул фактыларды мен жогоруда айттым эле, себеби биз өзүбүз арыз бербейбиз. Эгерде мен аял, мисалы үчүн мен кыйнала турган болсом, экинчи, үчүнчү аял болуп турмушка чыккан, мен арыз жазбасам, мени эч ким карабайт. Ошондуктан биз мыйзамдарды иштетиш үчүн ар бир аял киши кыйынчылыкты тартыңбы, сага кандайдыр бир эркиңе күч колдонуп атабы, арызы берип, арызы негизинде өзүнүн укугун, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн коргоого ээ болуш керек. Айттыңыз кылмыш деп. Мына алсак, мына телефон мен билип атам, бул кылмыш алып атам. Чөнтөмө салдымбы? Жоопкерчилиги бар. Ошол кылмышты эки жанынан көп аял алуу, бул кылмыш экенин билип туруп, кара ниеттик менен жасалган нерсе да. Бунун субъектиси 16 жашар кыз, 18 жашар кыз. Эч качан 40-тагы эркек өзү 40 же 38 же 35 жаштагы албайт аялды. 18 жаш, 16 жаш эмансипация негизинде уруксат берилет. Же болбосо 19 жаш, 20 жаш. Мейлі, ошону жасагандан кийин жоопкерчиликке тартылыш керек. Аны ошол 2 жыл эмес, бир 5 жыл же 10 жыл деп туруп эркиндигин ажыратып туруп, мүлктөрүн конфискациялаганга чейин барыш керек да. Буну мыйзам чегинде көпчүлүк жоопкерчилик албасак бу да болбойт. Мисалы ошол эле адамдар мисалдап Арабияда ал жакта Россия мамлекетинде жаш жубайлардын ажырашкан үчүн биринчи взнос 20 000 рубль төлөйт. 20 000 рубль төлөгөндөн кийин процесс каралат. Ал процессте ким тарап жеңилип калса, дагы айып пулдар бар да. Ошол эле айттыңыз, мына бизде деле ошол ажырашууну же болбосо нике кылган тууралуу болсо, кепилдикти мамлекет алгандан кийин мыйзамды күчөтүшүбүз керек. Ошол эле аткарышын күчөтүп көзөмөл жүргүзүшүбүз керек. Ошо айтып атабыз мынакей, уруксат берилсин, мейли алсын дейли. Алгандан кийин ал баладан нелерди гана күтүш керек? Кандай тарбия берет? Уруксат берилбеш керек да. Ошону бербеш керек. Вообще-то каршы бериш керек да. Ойлорду да. Мисалы кылмыштуулук жасалганда деле карасаңыздар, туура эмес семьяда өскөндөр дейт. Көп статистикалык маалыматта. А туура эмес семьяны бирөө түрткөн жок. Коом өзү барып атат. Айттым, мына телефон алып чөнтөккө салдым, мен өзүм жасап атам бул кылмышты. Раз кылмышты мойну менен жасады, кол менен жасады, мойну менен тартыш керек да. Жоопкерчиликтерди күчөтүш керек күндөн күнгөчү. Арыз жаздырыш керек. Мына ушул менен да мына билим берүү тармагына да кайрылып кетет элем. Ушу мектептерде укук менен сабактарын өтүш керек да. Башта коом таануу, укук таануу деген сабактар бар болчу. Азыр жок. Укук таанууну киргизсек болот. Ошол мектептен баштап адамдардын ошо жаш балдардын укугун, мектепте окуган окуучу кыздар балдардын укугун үйрөтүп окутуп келсе, ушундай хаоска пайда болбойт элек да. Рахмат пикириңизге. Биз маселени бир жактуу карап атабыз да. Баягы светтик, анан кийин дин деп экиге бөлүп алып, дин өкүлдөрүн күнөөлөп атабыз да. Мындай айтканда, азыр телефонду мисал кылдык айтчы. Муну алдык, чөнтөккө салдык, ал кылмыш депчи. Биринчиден телефон менен аял ал тирүү жан. Экөөнүн чоң айырмасы бар. Мен жеке пикирим боюнча агай. Эки аял алат же көп аял алат деселе, барып эле ал кызды алып алды дегенди түшүндүрбөш керек. Ал дагы өзүнүн каалоосу менен тийиши мүмкүн. Ал кыз ала качуу деген бөлөк да, мисалы. Мына кыз ала качууну кылмыш деп, мисалы, туурабы? Анын кыздын макулдугу жок эле бир көрүп алып качып кеттиби? Барып үйүнө отурбай койдубу? Аны каалагандай жазаласын. Канча жыл берет, ал бөлөк. Ал эми жанагы бирөөсү турмуштан ажырап, бирөөгө тийип же төрөбөй, мисалы, бир проблемасы бар болуп, анан кийин бирөөгө экинчи аял болуп тийиши мүмкүн. Же бирөөсү жакшынакай эле 18 жаштагы кызды алып алгандар да бар. Биз билип эле жүрөбүз, туурабы? Муну биз мындай объективный караганга аракет кылышыбыз керек. Раз мамлекет уруксат берди, көп аял алганга, макулбу? Бере турган болсо, анда эки тарапты тең мыйзамда карап коюш керек. Эгерде аял экинчи аял болуп, тигил же бул эркекке турмушка чыккан болсо, анан анда моундай шарттар менен болуш керек. Анан эгерде ажыраша турган болсо, ал 3 аял деп коелу, бир эркектин. 3 аял болуп, үчүнчүсү кайра ажырашып турмуштан баш тартып кетип атса, анда ошол күйөөсүнүн мүлкүнүн 3/1 ал алып кетиш керек. Экинчиси болсо мүлктү да карап коюш керек ошол жердечи. Бул мен жеке оюм. Бирөөбүздүн азыр үчүнчүгө мүлк дей турган. Жок, биз азыр айтып атабыз, сиз айтып атасыз эчке мындай. Бирөөбүздүн оюңузду сыйлайлы. Мен сиздин оюңузду бурган. Азыр аудиторияда айдаткан оюңуз жеке пикириңиз болгону менен коомчулукка таңуулап атасыз. Жок, коомчулук ал таңуулаган жок. Мен коомчулукка айтып атам. Коомчулук аны өзү кабыл алат.
туура болсо кабыл алат, туура эмес болсо албайт. Сиз азыр менин пикиримди берип туруп. Жок, сиз мени айыптоо, сиз мени эмоция калтырбаңыз. Мындай айтып атат. Биз мен деңгээлиме мен айтып атам да. Айтканыңыздан улам экинчи, үчүнчү аялдардын укугу бузулуп атат. Мына ошондон улам мыйзамга ушундай киргизиш керек деген машина болгондон кийин, мамлекет деген машина ырас бул маселе көтөрүлгөндөн кийин, бул маселе коомчулукта бир оору бар. Жөн жерден көтөрүлгөн жок. Дин өкүлдөрү деле жаман нерсени сунуштаган жок. Бул деген мен эки аял дегенге макул экен дегенди түшүндүрбөш керек. Мен айтып атам, эгерде ырас бул маселе болсо, мынча коомчулукта көтөрүлгөндөн кийин мунун мыйзамдуу жагын караш керек. Хорошо, сен экинчи аял болуп тийип атасыңбы, үчүнчү аял болуп тийип атасыңбы? Туура, эне кызын экинчи аялдыга төрөбөйт. Бардыгыбыздын кызыбыз бар. Көтөрүлгөндөн кийин мамлекет аны объективный караш керек. Ошондо жана мусулманчылыкта айтылып атат, Мухаммед пайгамбар уруксат берди 4 аялга деп айтылып атат. Эгерде эжеке, сиз эми интеллигент болсоңузчу, бирибиздин пикирибизди сыйлайлы. Юрист болом десеңиз, аудиторияны сыйлабайсызбы? Сиз эч убакта ошол мыйзамды өзгөртө албайсыз. Колтоптоңуз аны. Ой, сиз мени жаман, сиз мени коомчулукка жаман көрсөтүп атасыз. Мен тескери. Мында мамлекет деп атам, мен айтып атам. Мыйзамды деп атам, объективный кылып коюп берсин деп атабыз да. Эгерде ушундай турмушка чыкса, анда сен мүлктүн моунчасын алышың керек. Деп татаалдаштырса, азыр Россияныкын айтып кетти да, 20 000 рубль төлөш керек, взнос болуш керек деп татаалдаштырып атат. Бизде бул нерсе жок да. Каалагандай алат, кетирет. Ал эч нерсеге албайт, көчөдө калып атат. Вот ошондой көчөдө калбаш үчүн, эч ким аны сурабай койбош үчүн деп атам. Дин жагынанбы, мыйзам жагынанбы деп атам. Мен шарт түзүп, татаалдаштырып койсо, жанагы молдо айткандай, агайыбыз айткандай, татаалдаштырып койсо, эч ким андай жолго бара албайт. Бизде ошол нерсе жок. Мыйзам чийки болуп атат. Колунан келген алып, колунан келбеген албай, ага теңелип, каргага теңелем деп каздын буту сынып туруп болуп, коомдо чала жан болуп жашап атабыз деп атам. Мен ошону объективный карап, же бар кылып, же жок кылыш керек деп атам. Анан экинчи нерсе. Акча жайым. Сиз дагы жогорку окуу жайында иштейсиз. Бирөөнүн оюн сыйлаш керек, до конца угуш керек. Мен эч кимге таңуулаган жокмун. Билесиздерби, биринчиден бүгүнкү күндө андай мыйзам жок. Экинчиден эми ал мыйзам барабы, мыйзам түрүндө да, проект түрүндө ал тууралуу дагы талкуу көп жасалат. Эгерде бүгүнкү күндө чындап эле ошондой бир кыймыл Кыргызстанда жашап аткан болсо, көп аялдуулук мындай уруксат берилсин деген ойлор бар болуп турган болсо, ага каршы сөзсүз түрдө бир кыймыл чыгат. Себеби ал демек коомдо ушундай бар экендиги айтылат да. Анан мына биз жакында эле өзүбүз мындай шайлоо өткөргөн мезгилде өзүбүзгө мындай туура келген көз караштары менен саясий партияларды тандадык. Мына ошол тандоодо дагы ошол тандалып аткан мезгилде ошо светтик сакталыш боюнча, ошол көп аялдуулук барбаш боюнча биз аябай көп партиялардан суранганбыз да, биз позицияларын билебиз. Анан экинчи бир жагы, эгерде кимде ким кайсыл бир кыз бирөөнүн экинчи аялы болуп турган болсо, ал экинчи аял деген статуска ээ эмес. Ал анын жөн эле бирге жашаганы, каалагандай атаса болот, досу депчи. Неужели аял киши ошого макул болмок эле да? Ошон үчүн бул такыр туура келбейт. Эгерде ошондой мыйзамдын проектиси парламентке талкуудай бериле турган болсо, анда аялдар кыймылы экинчи бир мыйзамдын проектисин алып барабыз. Анда ал жерге эки күбөлүктө бергиле. Аял деле эмне үчүн айтып атабыз, аял төрөй албай калса деп. Бүгүнкү күндө баягы тукумсуздук эркектердин арасында күчөгөн. Буну биз эч убакта жашыра албайбыз. Бизге жанагы саламаттык сактоо министрлиги тынбай берип атат, маалыматында. Тукумсуздук эркектердин арасында жашарып кетти. Эмне үчүн ал өзүндө кемчиликти аялын калтырып койгон, башка аял алып издеш керек. Анда өзү тукумсуз болуп турган мисалы, анда анын дагы маселеси бул жерде. Анда аялга уруксат берсин, аял башкадан чыгып төрөгөн убактыларды биз канча көрүп алатабыз, ошондой окуялар аябай көп да. Ошол себептен биз азыр ар бир аялдын жана эркектин физиологиялык, моралдык, психологиялык абалын түшүнбөстөн туруп, жөндөн жөн эле адам укугун тебелеген мыйзамды сунуштоонун өзү туура эмес да. Ошон үчүн бул жерге биз такыр кошулбайбыз. Анан бул мыйзам проектиси эч убакта парламенттин колуна тийбейт деп ойлоном. Себеби парламентке барган бүгүнкү күндөгү саясий партиялардын Кыргызстандын келечеги жана бүтүндүгү бийигирээк турат болуш керек анда эки аялдуулукка караганда. Мамлекетте укуктар бар. Эки катын алсаң, жарандардын актылык абалын каттоо бөлүмдөрүндө эки катта берилбейт. Анан телефонду алып мен сизге эмне түшүндүрөйүн дедим. Мен бул телефонду аялдарга салыштырган жокмун. Ушуну алып салып аткан бул кылмыш деп атам. Кылмыш экенин билип, аңдап, сезип жасап атам мен деп атам.
А бұл телефон мен не дедім, шуны билип, мен шуны алсам урурлук болот деп билип туруп алып салып атам деп атам. А бізде мына 153 статьяда жазылып атат. Аңдап, сезип, билип туруп жасагандан кийин бул кылмыш. Аны 2 жылга ба коопсуздугун билет. Ал жерде кандай начада болот. А болуптур алды дейли. Мыйзамда көрсөтүп турпайбы, албагыла деп атат. 2 жыл уруксат, 2 жыл эркин ажыратат. Ал эми адан алган балага 2 жакатын айылбаса аталыгын ким аныктайт? А может ошол алган аялы башкадан болуп калышы мүмкүн, мисалга. Көлүктү ким берет? Көлүктү ким берет? Көлүктө биздеги ошол жарандардын актылык абалын каттоо бөлүмдөрүнөн берилет. Мамлекетте каралган, ал жерде 2 нике жок. ЗАГСтарда 2 жол нике бербейт, 1 жол берет. Анда да 1 ай алдын арыз таштап 2 тараптын макулдуулугу менен. Ажырашканда дагы 2 тарап ажырашканда дагы 1 ай алдын. Ал жерде де сотто деле сразу ажырашып койду, сен жашабайсың, жок. 1 ай убакыт эмнеге берилет? Ойлонуңуздар. Жакшы болуп кетишиңер мүмкүн, ажырашпаңыздар дейт. Мамлекет деле каршы. Каршы болгон үчүн ошол жактарда каттап айтат, статьяларды чыгарып атат. Тоң мойындуктун негизинен кылабыз деп атышат да. Жок, мен түшүнүп атам. Тоң мойындук калтырбаш. Албетте. Уюмдук деп атабыз, ал сизге өзүнүн кылмыш пикирин айта албайт. Кылмыш квалификация. Бул жерде аял деп атабыз, ал тирүү организм. Ал өзүнүн пикирин айтып атат, ал өзүнүн макулдугу менен туура мен сага 3-чү болсо да тием ушул жашоодо деп тийсе, анын пикирин деп атабыз. Мамлекет карап туруп деп атабыз. Бул деген сөз 2 аял алганга эч ким үндөгөн жок. Бул жерде провокация кылып, паника кылып, элди бирөө адамды экинчи адамга жаман көрсөтүштү кереги жок. Ал сиздер айткан жогорудагы мыйзамдардын бардыгын биз билебиз. Ал мектеп программасын окуганыбыз керек болсочу. Бул жерде укук деген программалар сабактар окутулат. Бул жерде бирөөбүздүн оюбузду сыйлап, анан жанагындай паника калтырып. Биздин бул передачаны өзү айтып турганда коңгуроо деп атат. Биздин баарыбыз отургандарыбыз коңгуроо кагып атабыз. Ушул нерсени болтурбайлык, алдын алайлык деп. Эгерде болуп кетсе деп деген дагы түшүнүктүү айтып атышат мына менин коллегаларым. Жок, бул болбойт. Анткени биздин мамлекеттеги ар бир инсан, ар бир жаран азыркы учурда билимдүү. Билимсиздер жок. Эгерде билимсиздер боло турган болсо ага биз жардам беребиз. Мындайда Карача эже, жакшы маселе айтасыз. Ошол коңгуроону алдын алыштын жолу бар. Мен ойлоп турам, көп аялдуулуктан корккондор аябай көп да. Аудитория ошондой чочулуу болуп атат. Баары көп аял алып, эме болуп кетебиз деп. Бул жерде коңгуроодун жолу бар. Эгерде кыз келиндердин социалдык камсыздоосу жакшы болсо, көчөдө отурбаса, сойкулук жасабаса, ошо чоңдордун байларын ойношу болбосо, узак сапарларда үй бүлөнүн баламды карайын деп кор болуп жүрбөсө, анда эч качан дин алымдары көп аял алгыла уруксат маселесин көтөрүп чыкпайт. Бүгүнкү күн чубагажын дагы бир оң мааниде карап көрүшүбүз керек да. Мына кароосуз калгандан көрө ошо бир адал жол берен, бир камкордукка алынсын деген көз караш айтылып атат да. Канчалаган ойноштук өнүгүп кеткендигин билебиз биз. Канчалаган ойноштук эски профессия экен деп дагы легалдаштырууну каалагандар бар экен да билебиз Кыргызстанда. Бирок ал чоң коңгуроо катары каралбай атат да. Эгерде көп аялдуулук барып бир көйгөйдө чочой турган болсо коомчу, анда коомдун бардык катмарын жакшы камкордукка алып, экономикалык, социалдык, адеп акылактык, нравалык маселелерди көтөрүп чечиш керек. Бул чечилбейби? Анда жөнөкөй биздин дин адамы деле мен карайм, мен карамагыма никеге өткүлө деши анда ою. Ага жогоруда тарыхчы жолдош айткандай, макул мен экинчи колтусу болуп барам дештеле, анын мен укугум эмеспи деп чыгат да. Анан жогорудагы исламдын көз карашында адилеттүү мамиле кылышыбыз керек да. Ислам дини экинчи, үчүнчү аял алганда аялдын укугун тепсейин деп уруксат берүү түшүнүгү такыр жок. Кайра ошолорго шартты түзө алсаңар деген уруксат. Шарттан азыр санай турган болсок аябай татаал да шарттар. Бүгүнкү күнү муну жеңил желпи кабыл алып аткандан келип атат. Жеңил желпи кабыл алып аткандан. Бул жерде жалаң байлык жетпейт, жалаң жаштык да жетпейт. Жаш болуп эле бир жеке өзүнүн арзуу кызыкчылыгын ишке ашыруу деле жетпейт. Бул деген көп кыры бар Кудай Тааланын койгон шарттарында. Болгону коом көп мына согуштарды айтайлы азыр. Узак кетпейли. Мына азыр дүйнөнүн көптөгөн бир топ бурчектеринде азыр эмне болуп атат? Согуш болуп калып атат. Эң көп кыйналган коомдун катмары ким болуп атат? Аялдар болуп атат. Аялдар.
Ең көп ошо кароосуз калган ким болуп атат? Аялдар болуп атат. Мына ошондой мезгилде дагы ислам дини бир туңгуюкка эмес, чыга турган уруксат жолун берип атат. Адамдын өмүрү кымбат да. Өмүрүңдө өлүм менен баш-башка калсаң, арамды да колдонуп тирүү калганга уруксат берип атат ислам дини. Ал не, арак болсо дагы тамчысын колдонуп өмүрүңдү сактап кал. Чочконун эти болсо дагы бир үзүмүн колдонуп өмүрүңдү сактап кал деп атат. Эми аял заты кор болуп атканда ислам камкордукка алуу жолун ачып атат. Анан дагы эсиңиздерге салайлы, мурда такыр мындай болгон эмес исламдан мурда. Аялдар ушунчалык бир орду жок каралган. Үйүр-үйүрдөй эле мамиле кылынган. Ошонун бардыгын ислам чектеп, тыйып келип атып, бир үйлөө менен жашагын, кошконуң менен кошо карыгын жакшы түшүнүк. Бирок уруксат маселесин ачып койду. Мындан исламдан күнөөбүз дебей, ошого кесепет алып кеткен адамдардын өзүн күнөөлөш керек. Туура, бүгүнкү күнү мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзамдык норма эмес, ислам дини бир мындай мыйзамдык модель деп таңуулабайт. Бирок ошол учурда эске салышыбыз керек, Кыргызстанда басымдуу мусулмандардын баалуулуктары бар. Куранда бир нерсе айтылган болсо, аны эч качан бир мусулман жокко чыгарып сала албайт да. Ал ичинде бары бир жашай берет. Кандай жолукту бүгүнкү күнү жой албай койбодукпу? Жолукту. Жолук Куранда айтылган мусулман укугу болуп атат. Аны канчалык тыйсаң да алып сала албайт. Ошондуктан ушу коомдун дагы ишеним эркиндиги жагын эске алган бир талкууга татарлык эле жол да бул жол. Ошону карап көрүш керек. Ислам мамлекет таңуулабайт, ушуну эстен чыгарбаңыздар. Бүгүн буну Сириядагы игилге салыштырбаңыздар. Исламда мамлекет модели таңуулабайт ислам. Ислам адам баалуулуктары, иман баалуулуктарынан сөз кылат. Иман баалуулуктары дегенде мусулман эркин ибадат кылыш, эркин Кудайды таанып билиш, эркин өзүнүн ишеним менен коомдо жашаш. Ошонун катарында дагы эки тарап бардыгы макулдашкан шарттар, зарылдыктар келип чыккандагы уруксат дагы эркиндиги чегарасындагы баалуулук катары каралган толеранттуулук болуш керек дейбиз. Мына сивилдүү мамлекеттерде батышта айтып атабыз кеде. Керек болсо кечиресиздер го, эркек менен эркек эмес, жаныбарларга нике кыйгандар сөз чыгып калат го кеде. Бул кайсы сивилдүүлүк? Бул адамзаттын азгырылып бузулгандыгы. Куран ошолордун бардыгын иман нормасына тарткан китеп кайра. Ислам ошондойду. Ислам эч качан деградацияга түртпөйт аялдарды. Кандай кор болууга түртпөйт. Кайралардын укугун сактаганга эң кызыктар дин ислам дини да. Рахмат. Биз көрсөтүүбүздү мына жогоруда эксперттердин ой пикирлери менен жыйынтыктаганы турабыз. Аудиторияда дагы ушул биздин эксперттердин омоктуу ойлорун, пикирлерин угуп көрдүңүздөр. Силерде кандай ой пикирлер болду? Саламатсыздарбы? Биринчиден бул мен агайдын Бөтөнөев агайдын сөзүнө кошулуп кетем. Анткени бул мыйзамды ойлоп тапса, ошол мыйзам чыгарса бул баарына тең укуктуу болмок да. Биз ошол 15-кылымда деле ошол жаңы ачылган нерсеге адаптация болгонбуз. 21-кылымда деле адаптация болуп атабыз. Ошол жаңы мыйзам ачылса, биз ага деле адаптация болмокпуз да. Анан бунун бир плюс жагы бул Кыргызстан кичинекей мамлекет, калкы аз, ошол 4 аял алса, биздин калкыбыз дагы көбөймөк да. Анан бул экинчи плюс жагы баягы бир эркекке 4 аял дейт. Ошол мисалга бир эркекке 4 аял болсо, ошол 100 эркек 100 аялды алды, 300 аял кайсыл жакка барат? Бул жерде мисал үчүн айтылып кетти да. Ошол 2 же 3 аял деп эч кайсы кыз, эч кайсы аял 2 же 3 аял болуп турмушка чыккысы келбейт, антип эч качан астына максат кылып койбойт да. Анан жогоруда бул байка айтып кетти. Ошол акчасы көп бизнесмендер ошолор жаш кыздарды, 18 жаштагы кыздарды 2 же 3 аял кылып алат деп. Алар дагы ошол кыздарды мүмкүн ар жактан өзү мынтип зордоп аткандар же үй бүлөсү ошол кысым калып аткандар. Бул жерде да ошол кыздын өзүнүн эмеси укугу тепселенип атат да. Эч качан андай кыздар 2 же 3 аял болуп турмушка чыккысы келбейт. Негизи эле бизде мына 3-2 аял алганда эркектер ошол өзүбүз тиебиз, ушундай кылат деп айтып атат да мына агайчы. Бул таптакыр туура эмес да. Эч кайсы кыз 2-3 аял болуп жашагысы келбейт да. Бардыгы бактылуу болуп жашагысы келет. Бир эркек менен бактылуу болуп жашагысы келет. Азыркы күндө бизде аял алуу күндө байпак алмаштыргандай болуп калды да азыркы замандачы. Бул таптакыр туура эмес да. Көп аял алуу боюнча маселесине мен дагы таптакыр каршымын. Анткени бул биринчи орунда аялдардын укугу тебеленет. Ал эми мисалы аткаминерлер, чиновниктер же менмин деген бай миллиардер
элдер адамдардын арасында бул көз көргөнүн кылат деген сыяктуу модага айланган көрүнүш да. Ошон үчүн мен жаштарга айтарым, ар кимиңер жет өлчөп бир кесип, турмушта өзүңөрдүн жолуңарды туура тандагыла. Мен дагы бул маселеге таптакыр каршымын. Биринчи биз аял дегенде түшүнүшүбүз керек, бул аял эне. Сен энең кандай сыйбасаң, аял да ошондой сыйдаш керек. Анан ошол көп аял алып аткан адам өзүнө сый бериш керек. Мен өзүм менеме ушундай тагдырды калдай билем деп. Албетте буну эч ким калдабайт. Анан буну мыйзам катары киргизүү таптакыр мындай адам күлкүсүн келтире турган нерсе да. Мындайча айтканда, ойлоп көрсөң мен мындай мыйзам катары кирип калсам мен көп аял алууга милдеттүү болупмун. Бул болбогон нерсе таптакыр. Анан дагы мен оюм мындайда, бул чоң кыз 3-4 аял алууга макулчулук берет экен. Ошол 3-чү, 4-чү болуп тийип жаткан кыздар дагы башка бирөөнүн кызы эми ойлоп көрүңүз. Сиз дагы келечекте кызыңызды ошентип 2-чү, 3-чү болуп тийүүгө ыраазычылык бере бериңиз ошол кызыңыздычы. Мен каршы эмесмин деп айта аласызбы? Сиз деле кызыңыздын ошондой өзү теңдүү, жаш курага тең келген мырзага тийип, ошо менен бактылуу болушун каалайсыз да? Же ошондой 40 жаштагы чалга тийип, бактылуу болушун каалайсызбы 2-чү, 3-чү аял болуп? Аваскан эже, биз жанагы бул проблеманы ачып атканда сизден баштаган элек, анда эмесе сизге жыйынтыктоочу сөздү узатсам. Рахмат, билесизби, мындай болуп атат да. Бул эч ким Куранга тийишкен жок, тийишпейбиз. Куран ыйык китеп экенин баарыбыз билебиз. Кудай бар экенин да билебиз. Ким кандай сыйынат, ким кандай тутунат, ал бир адамдын өзүнүн эрки. Ал эми мен сизге айтып аткан жана көп аялдуулук дегенди биз аны өзүбүз киргизип атпайбызбы мыйзам түрүндө. Жанагы пиалага чай куюп берип, анан ичсең ич, ичпесең ичпе дегендей кылыпчы. Мыйзамды жазып коюп атпайбызбы? Демек, мыйзам өзү кабыл алынбаш керек бүгүнкү күндө. Баягыдан бери талкуулардан угуп атабыз. Эгерде Кыргызстандагы аялдар бүгүнкү күндө 51,5% түзөт турган болсо, бардык калктын санынан, мына ошол аялдардын негизинен 80% эле каршы бул көп аялдуулукка. Мүмкүн арасында макулмун дегендер бардыр. Алар туура эмес түшүнүп калып макулмун деп аткандыр, баштан өткөрбөсөн. Ошон үчүн урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр, силерден суранабыз, биз дагы ошол кабыл, эгерде ошол мыйзамдын проектиси парламентке жете турган болсо, биз дагы ошол деңгээлде ушул талкууларды киргизебиз. Бирок ал жерге киргизип аткан мезгилде мындай барып, мен каалайт элем, анан жазылган, анан инвалид болуп калыптыр, же тукумсуз экен деген маселени көтөрүп чыкпайбыз. Андан мурун атайын бүгүнкү күндө калктын арасында жасалган изилдөөлөрдүн бардыгын алып барып тапшырабыз. Ал жерде ошол аял эркектин ден соолугу боюнча, аял менен эркектин жыныстык катнаштары боюнча, аял менен эркектин бүгүнкү күндө билим деңгээли боюнча, ошол эле мезгилде жанагы эл аралык жана улуттук нормалар канчалык деңгээлде мамлекеттин милдеттендиргендери боюнча. Ошон үчүн ойлойм, кыргыз мамлекетиндеги биздин аткаминерлер, бийликте олтургандар, саясатчылар бардыгы бизди колдоп буга каршы чыгат деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Мени тиги эксперттер аудитория туура эмес түшүндү окшойт деп ойлоп атам да. Сизге акыркы мүмкүнчүлүк берели, оюңузду толуктап. Мен оюмдай болуп атат да. Рас бул маселе коомчулукта болуп, көтөрүлүп, ар ким тарабынан айтылып атат. Айтылып аткандан кийин бул жөн жеринен чыккан жок. Биз анын деп атабыз. Жөн эле кимдир бирөөнү күнөөлөбөстөн, ар бир адамдын пикири бар. Ошол аялдын дагы, эркектин дагы укугу бар, милдети бар, туурабы? Мыйзамда каралган. Биз деп атабыз. Жанагындай кароосуз калтырбай, тескерисинче мыйзамдын алкагында эки жакты бирдей карашыбыз керек. Эмне үчүн бир эле жак карала бериш керек да? Эркектин да маселеси бар, маскулинность деп акча жежеге жакшы билесиз. Бүгүнкү күндөгү аялдардын орду кандай болуп атат коомдо, эркектердин орду кандай болуп атат? Ал боюнча илимдин докторлук даражасын алган коллегаларыбыз бар, билесиз. Жок. Мен жеке пикирим боюнча мыйзамдын чегинде бардыгын караш керек. Чийки мыйзамдарды жазыш керек. Мен толугу менен каршымын. Мыйзам чегинде көрсөтүлгөн иш-аракеттер менен жүрүш керек. Качан гана адам мыйзамды сыйлаганда, мыйзам менен иш-аракет кылганда мамлекет коом алдыга жүрөт. Биз эч качан арканы карабаш керек. Аркада ушуну болуп келиптир, башта ушуну болуп келген экен дебеш керек. Алдыны карап үмүт кылышыбыз керек. Дагы будан да жакшы шарттарды коюшубуз керек. Мына 2 жылдык эркинен ажыратууну 7 жылга кылыш керек же 10 жылга кылыш керек. Ошон үчүн алдыны карап жашашыбыз керек. Мен каршымын.
Барыңыздарга чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коңгуроо көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктап жатып, биз жогоруда аудитория менен жана ошондой эле биздин атайын эксперттерибиз менен чогуу көп болдук. Демек, бүгүнкү биз көтөргөн маселе көп аял алуу маселеси бүгүнкү күндө коомчулук тарабынан көп талкууга, кызуу талкууга жаралып жатат. Жана ошондой эле кызуу талкуу үчүн атайын жемде ташталууда. Жогорудагы биздин ой пикирлерден жана ошондой эле сунуштардан, киргизилген жаңы сунуштардан дагы өзүңүздөр чечим чыгарасыздар деген үмүттөбүз. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.